Кудай буйруса 9-орундан 3-орунга чыктык. Быйылкы жылы 4 окуучубуз алтын сертификатка ээ болду. Райондогу билим берүүнүн сапатын алдыга чыгара албаган жетекчилер кызматтарынан өз каалоолору менен кызматтарынан Кудай буйруса четтетилет. Олжа районунан 9, Ноокат району, анан Өзгөн шаары бирөөнү берди. Ошону менен 15 алтын тамгага ээ болуп отурабыз. Анан алтын сертификат боюнча, дагы айтып коелук, мына төртөөнү 2021-22-ге 4 алтын сертификатка ээ болду биздин балдарыбыз. Алай району 1, Арабан району 1, Кара Суу району 2. Ушунун натыйжасында алдыга жалпы область чыктык. Эми республикалык деңгээлде уялып башыбызды салып, эң артта 9-орунда деп айткан нерседен алдыга чыктык. Мына жылдык машина жылды демек, иштесе болот экен, аракет кылса болот экен, эмгек кылса болот экен. Болот экен, жылса болот экен. Мына эмгектин, иштин натыйжасы быйыл мына жыйынтыгын азыр көрүп атабыз. Ошон үчүн быйыл мына азыр сиздерди жыйнап отургандагы негизги максатыбыз да ошол. Сиздерге бир губернатордун атынан ошол артыкчылык диплом алгандарга, алтын сертификат алгандарга, областтык олимпиадада жеңүүчү болгон биздин жаш досторубузга акчалай сыйлыктарды берип, тапшырып, бир кең келечек каалап коелу деген эле максатта баардыгыбыздарды бүгүн жыйнадык. Анда ошол алтын сертификат, ушул алтын тамга алгандар баардыгына мен дагы бир эле чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баардыгыңыздарга ийгилик болсун, ден соолук болсун, оорубагыла эч убакта ата энеңерди, мугалимдериңерди, жалпы эле ушул Ош облусунун жашоочуларын, тургундарын жакшылыгыңар менен, ийгилигиңер менен, жакшы окууңар менен, жакшы тарбияңар менен сүйүндүрүп жүргүлө. Силерди республикада жакшы бала эле, ушул мына жакшы бала, жакшы чыкты, жакшы окуп атат, жакшы иштерди жасап атат деп айтса, биз жалпы сүйүнөбүз. Ата энелериңер эле, бир туугандар эмес, ага эжелериңер эмес, баардыгыбыз жалпы сүйүнөбүз. Мына биздин бала. Интернетке кирсең, Ош облусу жөнүндө бир нерсе жакшы жазылса, баардыгыбыз сүйүнүп окуйбуз, жакшы экен азамат. Анан акимдерге чалабыз, айыл өкмөттөргө чалабыз, карагыла, жакшылап, жардам бергиле анда балдарга, мондай иш бар экен, башка деп. Анан интернетке кирсең, баягы Ош облусунда мындай болуптур, андай болуптур деп жаман нерсе чыкса, окуп алып кейип каласың отуруп, деп. Ошон үчүн Ош облусун өнүктүрүп, өстүрүп, жакшы жолго салып, республикада жакшы аймак, үлгүлүү аймак деп атын чыгара турган силерсиңер. Келечек ээлери силерсиңер. Эртеңки өлкөбүздүн хандары, эртеңки өлкөбүздүн губернаторлору, акимдери, министрлери, жакшы адамдары, жакшы мугалимдери, жакшы дарыгерлери, врачтары бүт бардыгы мына силерсиңер. Ошон үчүн келечегиңер кең болуп, дайым, ар дайым ушу жараткандын колдоосунда, коргоосунда болуп, бизге жакшы гана жаңылыктарыңар жетип турусун Алладан тилейбиз. Менен сыйлансын. Төлөнбаев Кутман Миланович, Кара Суу районундагы ушундай жакшылай сыйлык менен Барчынбек кызы Нурбие Алай районундагы жылында алтын тамга артыкчылык аттестатын өткөрүлгөн сынакта жогорку бала ээ болуу менен алтын тамга артыкчылык аттестатын ээ болгон төмөндөгү бүтүүчүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин ошондой кандык өкүлүнүн 2022 жылдын 14 июлундагы номер 320 буйругунун негизинде 5000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Оморова Беримай Сатаровна, Кара Суу районундагы жакын кызматтары жатак гимназиясынын бүтүүчүсү. Тургунова Гүлнара Жералбековна, Кара Суу районундагы Ленин атындагы орто мектебинин бүтүүчүсү. Мурзабекова Райкан Алмазбековна, Кара Суу районундагы Курманжан атындагы орто мектебинин бүтүүчүсү. Нурмазы кызы Гулиза, Кара Суу районундагы Ош мамлекеттик университетинин гимназиясынын бүтүүчүсү. Нурдинова Асель Мыктыбековна, Кара Суу районундагы Сайдылканов атындагы автордук мектептин бүтүүчүсү.
Бурканов Ажимат Алиевич, Ноокат районундағы Парпиев гимназиясының бітірушісі. Тоқтосын қызы Айгерим, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Талайбек қызы Айжан, Ноокат районундағы Ноокат білімханасының бітірушісі. Сулайманов Абдулумар Сүйрбекович, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Қалдарбек қызы Айтұрған, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Байтемиров Тариен Талантбекович, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Акылбекова Аселия Акылбековна, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Сіздердің балдар да? Акбаров Камбузо Асанович, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Барлы Ноокат районы болып тұр да? Молодцы. Адылбек қызы Мейримгүл, Ноокат районундағы Ноокат білімханасы гимназиясының бітірушісі. Азаматсыңар, келгілер. Эми буюрса кийинки келгениңерде президентибиз айткандай $50,000 Арстанбекова Мемлекет Нурлановна, Өзгөн шаарындагы Курманжандат катында орто мектебин битиришти. 2021-2022 окуу жылында жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен алтын сертификатка ээ болгон төмөндөгү бүтүрүүчүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 14-июнундагы номер 320 буйругунун негизинде 10.000 сом акчалай сыйлык менен сыйланышсын. Сейитбек Хариков, Араван районундагы Араван билим ордо мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. Аравандан жалгыз жигит быйыл Азамат. Алина Бактыбек кызы, Карасуу районундагы Момбеков атындагы орто мектебин бүтүрүүчүсү. Азамат. Жакшы. Актай Тулганов, Карасуу районундагы Мусаев атындагы орто мектебин бүтүрүүчүсү. Айсулу Шайбова, Алай районундагы Алимов атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Буйрукка кол койгон Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Исламович Жамалдинов. Ошол эми ак жолтой болду. Мына бүтүрүүчүлөр артыңардан Кудай кааласа Араван районунан бирөө болуп атпайбы, Өзгөн шаарынан бирөө чыгып атат, Алайдан чыгып атат. Артыңардан эми 10до эң чыгып келсин. Силер быйылкы жылдан баштап Ош облусуна ак жолтой бүтүрүүчү болгуна, артыңардан алтын тамга алгандар, алтын сертификат алгандар, олимпиадада жеңгендер артыңардан эң чыгып келе берсин. Макулбу, ак жолтой болуп, жакшы окугула, жакшы жүргүлө, ата-энени сүйүнткүлө, ошолордун эмгеги, мээнетин, агайларыңардын эмгек мээнетин сыйлагыла. Келечекте эртең баардыгыңарды жакшы адам, жакшы инсан, Кыргызстанга кереги тие турган жакшы адам болуп чыгат деген чоң үмүт тилек менен мына бүгүнкү берилип аткан акча, бүгүнкү берилип аткан мына чогулуп аткан жыйын, ушунун бүт баардыгынын жыйынтыгы келип эле бир эле нерсеге такалат. Силер жакшы адам болуп өстүңөр. Эртең Кыргызстанга зыяныңар эмес, пайдаңар тийген, ийгилик алып келген, жакшылык алып келген ак жолтой уул кыз болуңар. Бир гана Алладан тилегенибиз ошол. Жолуңар чыгып, Саламатсыздарбы, мен атым Бактыбек кызы Алина, алтын сертификат ээлери болгон 2-6 балл менен. Ушул жылы алтын сертификатты Ош облусунан 7 адам алды. 4 шаардан, 3 жана райондуктардан.
Сен кайсыл районунан келип Мен Ош облусу Кара Суу району 101 мектептен болом, Момбекова. Араван районунан бирөө алды, Алай районунан бирөө алды, Кара Суудан 2 алдым. Мен ошону өсөм и шаардан 4 алдым. Эме канча даярдандың, алаңда ойлодуң беле, кайсыл немеде? 11 класстын башынан баштап даярдандым. Өзү буга чейин жазган пробналардан результаттарым ушундай жакшы эле болгон. Алтын сертификат алам деп ойлогом эмесмин, бирок жакшы балл алам деген ойдо болгом. кайсы тапшырайын деп атасың? Аутса университетине программный инженерия факультетине тапшырайын деп атам. Кошумча курстардан даярдандыңбы же өз алдынча? Биринчи өз алдымча даярдандым, анан кийин январь айынан баштап секон курсуна баргам. Урматтуу ушул касиеттүү берекелүү Ош аймагынын тургундары, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу Ош облусундагы билим берүү тармагындагы жетишпеген жак, билим берүү тармагындагы коррупция менен күрөшүүнүн үстүндө биз ушул жерге ушул кызматка жоопкерчилик алып келген күндөн баштап, мына губернатордун талабы менен президентибиздин түздөн түз тапшырмасы менен күрөшүүнү жүргүзүп атабыз. Мына ошонун натыйжасында биз сиздерге убада бергенбиз, Кудай буйруса ушул Ош облусунда билим берүү тармагын биз алдыга жылдырабыз деген убадабызды бергенбиз. Мына көз тийбесин, Кудайга шүгүр, быйылкы 2021-2022 окуу жылында Ош облусунда ушу билим берүү тармагы боюнча бир топ алдыга жылуулар болду. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мына губернатор экөөбүздүн бул кызматка келгенибизге 1 жылдын жүзү болот. Кудай буйруса, мына губернатордун келгенине 1 жыл болду. Мен келгениме мына август айында толугу менен 1 жыл болот. Ушу 1 жылдан бери биз келгенде ушул билим берүү тармагы Ош облусунда Кыргызстанда 9 субъект боло турган болсо, ошол 9 субъекттин ичинде эң акыркы орунда 9-орунда келген экенбиз. Алтын тамга артыкчылык диплому боюнча дагы, алтын сертификат боюнча, олимпиадага катышуучулар, окуучулардын ушу олимпиадага катышкан республикалык деңгээлдеги ушу олимпиадаларга катышуу боюнча, сапаты боюнча артта келген экенбиз. Жалпы билим ушул жанагы ОРТ деп коебуз, жалпы билим берүү тестирлөө боюнча дагы, ошонун жыйынтыгы боюнча дагы 9-орунда келип жүргөнбүз. Биз муну ачык эле айтып, моюндап, эми ошол кемчиликтерди жоюп, билим берүү тармагын алдыга чыгарабыз деп алдыга максат коюп аракетти кылганбыз. Мына билим берүү бөлүм башчылары менен, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен 5 жолу жыйын өтүп, мына губернаторубуз өзү тапшырмаларды коюп, талаптарды коюп, эгерде райондук деңгээлде ошол тармакта жылыш кыла албаган райондук билим берүү башчыларынын баардыгы өз каалооңор менен кызматыңардан бошоп кетесиңер, жыйынтык көрсөтпөсүңөр деген талап коюлган. Райондук билим берүү башчылары менен бөлүмдөрүнүн башчыларынын баардыгы бул маселеге макулдугун айтып, биз дагы туура көрөбүз, эгерде колубуздан келбесе, иштей албасак, жыйынтык көрсөтө албасак, кетебиз деген өздөрүнүн убадаларын беришкен. Мына ошол аракеттерибиздин бүт баардыгы жүрүп отуруп жыйынтыгын берди. Кудай буйруса, Ош облусу алтын тамга мына артыкчылык диплому боюнча Кыргыз Республикасынын аймактарынын ичинен 2-чи орунга чыктык. Бул жерде 15 окуучубуз быйылкы 2021-2022 жылдын эсебинен артыкчылык дипломдорго ээ болушту. Алтын сертификатка ээ болуу боюнча мына Кыргыз Республикасынын аймагында Кудай буйруса 9-орундан 3-орунга чыктык. Быйылкы жылы 4 окуучубуз алтын сертификатка ээ болду. Олимпиада, мына республикалык деңгээлдеги олимпиада боюнча 9-орунда келсек, биз олимпиада боюнча мына 5-орунга быйылкы жылдын эсебинен чыктык. Кудай буйруса, мына 2022-2023 окуу жылына биз мындан ары дагы талаптарды коюп, мындан ары дагы мындан жогору жетишкендиктерге жетишебиз деген өзүбүздө бир изги тилектерибиз бар. Кудай кааласа, быйылкы жылдын эсебинен анын үстүнөн дагы иштейбиз. Ушул көрсөткүчтөргө жеткирген, ошол көрсөткүчтөрдү жетүү үчүн, ошол көрсөткүчтөргө жетүү үчүн коюлган ушул талаптарды аткарган баардык билим берүү, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына биз ыраазычылык гана билдиребиз. Ошол жерде жакшы көрсөткүч берген райондук билим берүү башчылары бар. Булар мына Кара Суу району, Ноокат району, Алай району ошол жерде көрсөткүчтөргө жетишти. Араван районунан мына бир окуучубуз алтын сертификатка ээ болду. Башка райондорубузда ошол жетишпеген
райондорубуздагы бар ошол көрсөткүчкө жетишкен жок. Биз алар боюнча дагы ошол райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен дагы жолугушуп, ал жерде дагы сүйлөштүк, ал жерде айттык, мынакей өзүңөрдүн берген убадаларыңар бар. Башында сүйлөшкөн, бардыгыбыз сүйлөшкөн сөз бар, губернаторубуз тарабынан коюлган талап бар. Мына ошол талаптын негизинде Кудай буйруса ошол ийгиликке жетишпеген райондогу билим берүүнүн сапатын алдыга чыгара албаган жетекчилер кызматтарынан өз каалоолору менен кызматтарынан Кудай буйруса четтетилет. Жакшы көрсөткүч көрсөткөн, ошол талаптарды аткарып, Ош облусунун алдыга чыгуусуна өздөрүнүн жардамдарын берип, өздөрү аракет кылып, чуркап эмгек кылган райондук ушу окутуу билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына дагы мына мугалимдердин август конференциясы бар. Ошонун жыйынтыгында губернаторубуз тарабынан атайын сыйлыктар тапшырылат. Ошол жерде ошол балдарды алтын сертификатка жеткирген мугалимдерге, класс жетекчилерине, мектеп директорлору, ошол балдарды тарбиялап өстүргөн мектеп директорлору бүт бардыгына ар кимдин өзүнүн кылган эмгек мээнетине жараша Кудай буйруса август конференциясында мугалимдердин ошол жылдын жыйынтыгы менен биз толугу менен ошол адамдардын эмгегин баалап, ар бирине баалуу сыйлыктарды тапшырабыз. Кудай кааласа мына кийинки жылга дагы ушул ал жерде ошо билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына кийинки жылга дагы талап коюлат. Биз Ош облусун толугу менен билим берүү тармагында ушул аймактардын ичинен биринчи орунга чыгарууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну үчүн аракет, эмгек жана дагы аракет керек. Биз ошонун үстүндө Кудай буйруса толугу менен иш алып барабыз. Анан республикалык деңгээлде мына спартакиада, окуучулар арасындагы спартакиадаларда өтүп келет жыл сайын. Мына быйылкы жылы дагы өтүп, ошол жерге губернатордун атайын фондусунан акча бөлүнүп берилип, балдарга бирдиктүү спорт формасын тиктирип, Ош облусу деп жаздырып, мына ушул жерде областтык администрациянын алдында, желектин алдында ушу гимн ойнолуп, ошол жерде ак батасын берип, губернатор толугу менен балдарды узатканбыз. Мына ошол барган балдарыбыз дагы республикалык деңгээлде спартакиадада эң жакшы жетишкендиктерге жетишип, спорттун көп түрлөрү боюнча биринчи орундарды алып келдик. Кичи футбол оюну боюнча гана экинчи орунда болуп калдык. Калган спорттун түрлөрү боюнча мына биринчи орунга чыгып, Кудай буйруса ал балдарыбыз дагы жакшы жыйынтык менен келди. Демек, аракет кылсак, иштесек, ар бирибиз ошо колду жүрөккө коюп, өзүбүзгө мамлекет тарабынан тапшырылган жоопкерчиликти абийир менен аткарып эмгектенсек гана ийгилик жараларын мына быйылкы жылдын жыйынтыгы көрсөтүп атат. Ошондуктан ушул жерибизде тынччылык болсун, элибизде токчулук болсун. Кудай буйруса Ордолуу Ошту республиканын аймагындагы үлгүлүү бир областка, үлгүлүү аймакка айлантуу үчүн колдон келген аракетибизди жасайбыз.